Саламатсыздарбы. Оодо Геошундо программасы. Конституциялык палата бүгүн 20 декабрга белгиленген шайлоону кийинкиге калтырып, алгач конституциялык реформа өткөрүү тууралуу жогорку кеңештин чечими конституцияга туура келер келбесин карай турганын билдирди. Ал тууралуу 2 арыз түшкөн. Реформа партиясынын жана социал-демократтардын укукчулары Нурбек Касымбеков менен Талайбек Усубалиевден. 2 арыз бирге каралат. Көптөгөн укукчу борбор шайлооккон белгилеген кайра шайлоону өткөрүү аркылуу гана азыркы укуктук кризистен чыгуу мүмкүн дейт. Бирок Бишкектин административдик соту БШКнын чечими мыйзамсыз деп тапкан жана БШК ага каршы чыгып, жогорку сотко кайрылганда жогорку сот анын арызын карабай койгон. Ошентип укукчулар менен соттор ортосунда катуу пикир киришпестик пайда болду. Бирок эч ким Конституциялык палата кынтыксыз чечим кабыл алаарына кепил боло албайт. Кайсы бир жаран же уюм сотко кайрылганда, алар сөзсүз мыйзамдуу чечим чыгарат деп үмүттөнөт. Анткени соттор мыйзамдын гана негизинде, Конституциялык палата болсо Конституциянын гана негизинде аракеттенүүгө тийиш. Бирок чындыгында турмушта ар кандай боло берет. Соттор эң жогорку адистиктеги укукчулар, алар ошондой болууга тийиш. Ошол эле учурда соттор бийлик тарабынан дагы, коомдо да кадырлуу болушу керек. Ошондо бийликтер ортосунда тең салмактуулук орнойт. Кээде айтып жатышат, президент конституциянын гаранты деп. Бирок президент да, жогорку кеңеш дагы конституциянын гаранты боло албайт. Ошондой гарант катары соттор болуш керек. Алардын ичинде конституциялык сот дагы. Баарыбыз көргөнбүз жана билебиз. Райондук жана шаардык же облустук соттор, жогорку сот дагы, ага кошумча Конституциялык палата дагы закон менен Конституциянын кепили боло албаган учурлар көп. Ошондой эле борбор шайлооккон дагы таза, ачык жана адилет шайлоонун кепили боло алган эмес. Жана ошондой эле жогорку кеңеш дагы коом менен элдин чыныгы өкүлчүлүктүү бийлиги боло албай жүрөт. 2010 жылы 10 жылдык мораторий салынганына карабай, 2016 жылы Алмазбек Атамбаев Конституцияны өзгөртөм дегенде, Конституциялык палата ага жол ачып берип, эл алдында шерменде болгон. Мораторий тууралуу Конституциянын өзүнө да жазылган жана 10 жылы Конституция кабыл алынып жатканда, бүткүл эл менен ошол кездеги коом аны эми 2020 жылга чейин Конституция өзгөртүлбөйт деп эле түшүнгөн. Атамбаев бийликтен кеткенден кийин Конституциялык палата аны мүмкүн болушунча коргоп, жазалоодон сактап калууга аракеттенип, дагы бир жолу шерменде болгон. Башка учурларды атабай эле коелу. Дал ошондой эле башка соттор дагы көптөгөн мыйзамсыз чечим кабыл алган. 2017 жылы маалымат каражаттары менен журналисттерди Атамбаев 5 жолу мыйзамсыз сотко бергенде, анын баары Атамбаевдин пайдасына чечилген жана жогорку сот анын баарын бекитип берген. Кыргыз сотторунун абалын жогорку соттун мурдагы төрайымы Айнаш Токпаева 18 жылы так аныктаган. Анын айтымында, тиги же бул иште сот кандай чечим кабыл алса дагы, баары бир эки тараптын бири ал чечимге нааразы болот. Бирок соттор күнөөлүү адам дагы ынана тургандай чечим кабыл алыш керек. Антпесе соттун кереги эмне? Баары бир эки тараптын бири нааразы болот деп, соттук териштирүү кылбай эле бардык иштерди чучугулак менен деле чече берсе болот да анда. Жана соттор же жогорку кеңеш гана эмес, БШК дагы ошентип аракеттенүүдө. Кайсы шайлоо болбосун, борбор шайлооком оппозициялык талапкерлер менен партиялардан кыйкым издейт, бирок бийлик партиясынын аракетинен эч ката таппайт. Ошол себептен 4 октябрдагы шайлоодо эки бийлик партиясы парламенттеги орундун басымдуу бөлүгүн ээлеп ала жаздаган. Кээ бир укукчулар болсо азыр БШК гана туура аракеттенип жатат дейт. Абал өтө оор жана татаал, аны жалаң эле мыйзамды так аткаруу аркылуу чечүү кыйын. 20 декабрда шайлоо өтсө, ошол эле 4 октябрдагы көрүнүш кайра кайталанышы мүмкүн. Анткени коомду ушундай абалга алып келген бир дагы талапкерди же бир дагы партияны БШК жазалаган жок. Алар эми жаңы шайлоого кайра катышууга камданып жатат жана мындай БШК менен ошондой эле жыйынтыкка жетиши толук мүмкүн. Маселе өтө кылдач жана коом үчүн туура чечим кабыл алууда. Ошондо саламатта калыңыздар.